Урматтуу адвокаттар, урматтуу коллегалар. Адвокаттык кесип коомдук мааниге ээ. Ал эми адвокаттар коомдук жактан маанилүү функцияны аткарат. Адвокат бул эң асыл кесип. Адвокаттардын катышуусу болбосо, мамлекет сот адилеттигинин натыйжалуу системасын куруу боюнча конституциялык маанилүү милдетти аткара албайт. Сиздерге белгилүү болгондой, ушул жылдын 22 ноябрында өзгөртүүлөр киргизилген адвокатура жана адвокаттык иш жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы күчүнө кирет. Адвокаттар кеңеши жогорку оперативдүүлүк жана жоопкерчилик менен убактылуу жетекчиликти тандап, мыйзамдын жоболорун ишке ашырат деп биз ишенебиз. Адвокаттар кеңеши тез арада өлкөнүн бардык областтарында жалпы чогулуштарды өткөрүүнү демгилөөгө милдеттүү жана 2024 жылдын башында съезди өткөрүүгө тийиш жана адвокатуранын жаңы мыйзамдуу жетекчилиги шайланат. Жаңы съезд ар кандай интригалары жана шайлоонун жыйынтыктарын манипуляциялоо аракеттери жок, калыс өтөт деп юстиция министрлиги ишенет. Мурда болгон каталар кайталанбашы керек. Урматтуу адвокаттар, урматтуу коллегалар. Биз алдыга умтулуп жаңыча иштешибиз керек. Биз адвокаттык иш чөйрөсүндө акыркы жылы түзүлгөн кризиске көңүл бурбай кое албайбыз. Биз адвокатуранын жетекчилерине эле эмес, ар бир адвокатка тиешелүү көптөгөн проблемалардын болгондугун тана албайбыз. Мисал катары айрым проблемалуу аспектилерди белгилей кетким келет. Биринчиден, адвокаттар өзүн өзү башкарган адвокаттык коомчулук катары уюшулуп, корпоративдик биримдикти өнүктүрө алдыбы? Кесиптин өнүгүүсүн башкы приоритет кылууга тийиш. Экинчиден, бул кесиптин кадыр баркына шек келтирген көптөгөн адвокаттардын болгондугу жашыруун эмес. Муну менен күрөшүү үчүн адвокатура эмне иш жасады? Этика боюнча комиссиянын өз ишине карата жасалган көңүл кош мамилесинин натыйжасында адвокаттарга карата даттануулардын бир нече жыл бою каралбай калганы жалган эмес. Жүздөгөн жана миңдеген жарандар адвокаттардын натыйжасыз, ачык эле кээде алдамчылык жүрүм турумуна дуушар болууда. Эгер адвокатура буга каршы күрөшпөсө, анда ким күрөшөт? Үчүнчүдөн, стандарттарга туура келбеген адамдардын бул кесипте иштөөсүнө тыюу салынышы керек. Анткени алар бүтүндөй кесиптик кадыр баркына шек келтирет. Конституциялык палатанын 2015 жылдын 11 мартындагы чечиминде билимдин жана адеп ахлактын жогорку деңгээли бул адвокаттын укугу эмес, анын кесиптик милдети деп баяндалган. Дагы бир маанилүү маселе. Бул ай сайын төлөнүүчү төгүмдөр. Адвокатура 200 сом төгүм менен кандайча өзүн өзү өнүктүрө алат? Бул жагынан башка өлкөлөрдүн практикасын колдонсо болот. Съезд менен бирге адвокатурада өнүгүүнүн жаңы этабы конструктивдүү жана жоопкерчиликтүү иш башталат деп юстиция министрлиги үмүттөнөт. Адвокатурадагы проблемалардан улам адвокаттардын этикасын контролдоо маселесин министрлик өзүнө алыш керек деп деген деле сунуштар келип түшүүдө. Бирок мен жана биздин юстиция министрлигинин учурундагы командасы тескерисинче юстиция министрлигинин ыйгарым укуктарын адвокатурага өткөрүп берүүнү жана кийин экзамен маселесин дагы өткөрүп берүүгө даяр. Биз даярбыз, адвокатура даяр болсо эле ушул процессти биз баштайбыз. Кыргыз Республикасынын адвокаттарын съездинин өнүгүүнүн конкреттүү күн тартиби менен жогорку деңгээлде өтүшүн чын дилимден каалайм. Кийинки жылы 2024 жылдын 1 мартында Кыргыз Республикасынын адвокатынын 100 жылдык мааракеси белгилене тургандыгын эскерте кетейин. Бул маанилүү мааракени жаңы дем күч менен, өнүгүүнүн жаңы перспективасы менен тосуп алалы. Кыргыз Республикасынын юстиция министрлиги адвокаттык коомчулукту өнүктүрүү үчүн ар кандай колдоо көрсөтүүгө дайым даяр. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.